Махаббаты söyledi de. Hmm. Nazırı sahabanlar suyustu öldükten. Belki de dört bizge bizim sahabatlar var. Birinci Abu Bakr Razamın Umar Osman Ali. O sorduğum renkli boyunca da işte onday kaçak derecede koymuş. Суроо тақсырым. Biz az Abdullah bin Mas'ud'u öte bizge maqtab atабыз, анын илими жөнүндө, тарыхы жөнүндө сонун айтып атабыз. Biz öte жакшы көрүп кетебиз, бирок Абу Бакр, Умар, Османдар бар го. Алар боюнча анын даражасы Абдулlah bin Mas'удка кандай болуп калат? Бизди мактай берсең, анан барып Абу Бакрден Абдулlah bin Mas'удду жакшы көрүп калбайбызбы? Же ошо окшогон мааниде. Биздин акыйдабызда ушундай ишенич бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эң афдал сахаба ким? Абу Бакр. Андан кийин Умар, Осман, Али. Андан кийин башка сахабалар. Алардын орду биздин баш үстүндө. Эч кандай проблемабыз жок. Алардын фатвасы, башкача айтканда, Абу Бакр берилген фатвалар себеби Абу Бакр азыраак халифа болгон. Көп фатва берилген эмес, хадистер менен гана чектелген, Себеби ислам анча чоңой элек болчу пайгамбарыбыздын мезгилинде. Мусулмандар мындай кеңейе элек болчу. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Абу Бакрдын фатвасынан чыкпайт болчу, туурабы? Чыкпайт болчу. Демек, Абу Бакрдын пикирлери да биздин Ханафи мазхабтын ишинде. Ал-Калала маселесинде айттык го. Калала маселесинде Абу Бакр ушундай фатва берген, Умар ибн Хаттабтын мезгилинде да мен өзгөртпөйм деди. Ошол бойдон бизде Ханафи мазхабта ошо Абу Бакрдын фатвасы бар. Умарды айттык. Османдыкы дагы бар. Биздин немеде далилдерибиздин арасында Осман радиаллаху анху Алини билдик эми. Андан кийин Абдулла ибн Мас'уд. Ошон үчүн Абдулла ибн Мас'удду айтып атпайбы? Умар ибн Хаттабтын фатвасы турганда өзүнүн фатвасын бияка коет эле дейт. Демек, Абдулла ибн Мас'уд аларды урматтаган, улуулаган. Алардын орду жогору. Болгону пайгамбарыбыздын илимин алып келип таркаткан Абдулла ибн Мас'уд болуп калып атпайбы Куфада. Ошон үчүн гана анын өмүр баянын көбүрөөк айтабыз. Эгерде мүмкүн Абу Бакрдын 47 гана хадиси бар, билесизби? 47? 47 же 27 мен эсимен чыгып атат азыр. Абу Бакр риваят кылган ушундай эле хадис бар. Андан башканы риваят кылган эмес. Пайгамбарыбыздан айткан хадисти мен туура эмес риваят кылып аламбы деп көп риваят кылбай, амал менен, өзүнүн амалы менен элге көргөзгөн да. Умардыкы келди деп атабыз. Османдыкы иншалла бар. Себеби Османдын амалдары бизде далил катары. Бирөөнү айтып берейин сизге. Ханафи мазхабта биз ажылыкка барганда намаздарды толук окуйбузбу же кыскартып окуйбузбу? Бизде Ханафи мазхабта ажылыкка эч кандай байланышы жок дейт намаздын. Ажылыкка баргандарга намаздын эч кандай байланышы жок. Мусафир болсоң, намазыңды кыскартып окуйсуң. Толук болсоң, муким боло турган болсоң, башкача айтканда, Минага чыкканга чейин Меккеде 15 күн же андан көп туруп кала турган болсоң, анда Меккеде дагы, Минада, Арафатта дагы намазыңды толук окуйсуң дейт. Демек, намаздын касыр же болбосо толук окулушу сапарга байланыштуу, ажылыкка байланышы жок. Ал эми башка мазхабтарда кош турмактын ичинде, атын айтпай эле коеюн. Аларда намаз ажылыкта касыр кылып гана окулунат дейт. Себеби ал жерде намаз окуу нусук дейт. Ажылык үчүн десе Ханафилер айтат, жок, намазга кандай байланышы бар неменин? Ажылыкка кандай байланышы бар намаздын? Намаз өзүнчө. Аны эмне себептен аякта касыр кылып окуп атасың? Эмне себеп менен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ажылыкка келгенде касыр кылып окуйт. Пайгамбарыбыз мусафир болсо касыр кылып окуйт да. Жок, пайгамбарыбыз ошону не кылган? Нусук бу, ажылык болгон үчүн кыскартып окуган десе. Аны Ханафилер бизге далил келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Фатху Макка болгондо да сөзүн ошо далил келтирет дагы, себеби пайгамбарыбыз азыраак эле болгон да. Хаджатул вадата да азыраак эле болгон. Ошон үчүн эмне деди? Намаз окугандан кийин я атимму салатакум я ахли Макка. Меккеликтер, намазыңарды толуктап алгыла. 2 рекеттен кийин салам бергенден кийинчи фа иннана каумун сафрун деген. Биз сапар ээлерибиз, намазыңа силер толуктап алгыла деген. Демек, имам
мусафир болуп кала турган болсо 2 рекеттен салам бергенде аркадагы мукимдер туруп 2 рекетин толукташ керек. Эгерде имам муким же болбосо намаз толук окуй турган болсо, аркасынан мусафир уюп калса толук окуш керек. Ушул эрежени билип алайлы. Демек пайгамбарыбыз Меккеге барганда мусафир болгон, ошон үчүн анын намаздары касыр окуган. Эми сизге Усман радиаллаху анхунун хадисин алып келебиз. Усман радиаллаху анху барганда намаздарды халифалык мезгилинде, ажылыкта намаздарын толук окуган. Таксырларым, Усманды эмне дейсиң эми? Пайгамбарыбызга каршы амал кылды десе, акта Усман дегендер бар. Эгерде бирөө жок, антип айткан эмес десе, мен китептен көргөзүп берем. Усман кантип хата кетет? Пайгамбарыбыздын эң жакын сахабасы. Болгону Усман 15 күндөн көбүрөөк Маккада туруп калган, намазын толук окуду. Пайгамбарыбыз кыскараак болгон. Ал касыр кылып окуду. Маселе чечилди. Ушул маселе биздин Ханафи мазхабта. Ханафи мазхабта Усман радиаллаху анхунун амалы менен биз ажылыкка барганда карайбыз. Меккеде 15 күн жана андан көп туруп калган болсок, Минага чыккычаң Зулхижжанын 8-inde Минага чыгабыз Арафатка. Минагач ажылыкта. Ошого чейин Меккеде 15 күн же андан көп тура турган болсо, болду. Меккеде да толук окуйт, Муздалифада дагы, Арафатта да, Минада толук окуйт. Кийин Меккеге барганда кээбирки рейстер бар да биздики, кеч калыбыраак барат. Арафатка, Минага чыгарга 2-3 күн калганда барып калат кээбирки рейстер. Анан алар кетип атканда акырыны алысыраак да кетет. Эртерээк келгендер, эртерээк баргандар эртерээк кайтат, кечирээк баргандар кечирээк кайтат деген эреже бар да. Самолеттин маселесинде. Ошого карап көрөт дагы, ким мусафир боло турган болсо, мусафир намазын окуйт. Муким боло турган болсо, муким намазын окуйт. Усман радиаллаху анхунун амалы менен. Тигилер сен Усманды ката кетти деп айта бер, биз ката кетти дебейбиз эч ким. Сахабалар эч качан ката кетпейт. Алар пайгамбарыбыздын тәлим тарбиясын алгандар. Ал ката кете турган болсо, жанында сахабалар бар да, таксыр эмне имам эми ката кетишибиз мүмкүн, бирок эскертет эле да. Усман радиаллаху анху ошол себептен намаздарды толук окуган. Мен сурооңузга жооп бердим окшойт, иншалла. Аллахым разы болсун. Машалла, көрдүңүзбү же биздин сабактарды аш кылып атышат өзүчө. Муштахид фил мазхаб деген терминди үйрөнүп атат. Аллахым разы болсун сизден. Муштахид фил мазхаб деген, муштахид мутлак 400-хижраттан бери чыга элек дедик, а? Өткөндө бирөө жазыптыр, башты ортпа депчи. Эмки сабагыбызга мен унутпасам, бир адам болсо мага бир күн мурда кат жазып койсо, өзүңүздүн балдардан, эскертип койсоңуз, мен атайын ошо китепти ала келейин дагы, эмне себептен 400-хижраттан кийин муштахид мутлак чыга элек экендигин далилдеп коюп. Алымдар, 4 мазхаб алымдар эмне деген? Эмне себептен 400-жыл айтат ошол жерде. Аны айтып беребиз. Эмне себептен 400-жылдан кийин муштахид мутлак чыга элек экенин далилдеп беребиз. Ошол 400-хижраттан кийин чыга элек, кийин элдердин баары мазхаб кармады. Бирок тентектер азырга чейин мазхаб кармабай жүрөт. Биз эреже менен, илимдин кадыры менен билген адамдар айтабыз. Андан кийин ислам бүтүндөй суроого жооп бериши керек да. Маселелер, жаңы маселелер чыгып атат, банкта маселелер чыгып атат, соода сатыкта канча деген маселелер чыгып атат. Демек бирөө жооп бериш керек да. Демек жанагы илимдүүлөр чыгат эми. Муштахид мутлакка жетпесе да мазхабтын ичинде муштахиддер чыгат. Алар иншалла ошол жаңы маселелерге тахриж менен, эрежеден чыгарып жаңы маселе менен же болбосо тасхих ва таржих деп чоң маселелерди чечип берди. Эми муштахид фил мазхабтагылар ошол замандан 4-кылымдан бери өтө эле көп. Сахибил Хидая имам Маргиляни, Абул Баракат Насафи көп. Эми сиздин сурооңуз азыркы мезгилде барбы жокпу? Азыркы мезгилде менин пикиримде Ханафи мазхабтын ичинде муштахид фил мазхабка жеткен алымдар бар. Менин көз карашымда. Алардын саппасында устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али. Маккадагы устазыбыз, менин Чуагажынын, Меккеде окугандар баарынын устазы. Ошол киши муштахид фил мазхабка жеткен адам. Экинчиси Шейх Саид Багдашт. Ал дагы Мадинада менин устазым болот. Ал дагы ошо Ханафи мазхабта муштахид фил мазхабка жетип калган. Эми муштахид фил мазхабка жеткендердин да даражалары бар. Бирөөсү күчтүүрөөк, бирөөсү мындайраак дегенде. Анан Иорданиядагы Шейх Салах Абул Хадж муштахид фил мазхабка жеткен. Мен билген ушу 3-4 шейхтерди билем.
Калгандары ушуларды карап турсак жакшы болот иншалла. Эми муштахид фил мазхабтагылар алар эмне? Эч бир китепте жок. Жаңы маселелерди чече турган. Шейх Такый Усмани, унуттум. Кечирим. Шейх Такый Усмани Пакистандагы муштахид фил мазхаб. Кейбирлер муштахид мутлак деп тур. Жок, муштахид мутлак болуш үчүн өзүнүн усулу болуш керек. 400-кылымдан бери чыгар эк. Шейх Такый Усмани, Аллах Таала ушу кишини зиярат кылып ижазасын алыш насип этсин. Ниет кылып атабыз барганга. Ал киши муштахид фил мазхабка чыккан. Азыркы мезгилге банк боюнча андан өткөн ислами банк боюнча, туура эмес түшүнүп калбагыла. Ислами принциптер менен банк боюнча андан өткөн чоң аалым азыр жок. Бар эми аалымдар бар, ал өтө көп кызмат кылып атат. Себеби ал ушул тармакта көп кызмат кылып атат да. Башка аалымдар фикты негиздеши, Шейх Салах Абул Хадж Ханафи мазхабтын негизделиши, анын китептерин шарктап чечмелөө менен алек болуп атат. Бул киши банк жагын кылып атат. Шейх Саид Багдаш болсо ал китептерди чыгарып, эски кол жазмаларды чыгарып биздин колубузга берип окуганга жеңилдетип, чечмелеп берип атат. Ар ким өз кызматын кылып атат. Алла өткөндө бизде ислам банк ислам принциптери боюнча банк боюнча Шейх Такый Усманидин шакирттери келди. Бул жерде улуттук банкта биз астында семинарга катышып, ошол кишилерден илим алып, сертификат алдык ошондой. Азыркы мезгилдеги ушулар муштахид фил мазхаб. А дагы кыяматка чейин чыга берет иншалла. Жок, алар жогору турат. Алар жогору турат да. Хидая деген китеп, башка китептер ага карап оңдоло турган китеп болуп атат. Ошого имам Ибн Абидин рахматуллах алейхин айткан сөзү бар. Бизге караганда мазхабты ушулар жакшыраак билет деп Хидаянын ээси имам Маргинани, анан Кади хан биздин өзгөндүк аалым. Ошолорду эмне кылган? Бизге караганда мазхабты булар жакшыраак билет. Алар биз чындыгында мурдагы аалымдар мазхабты өтө терең билет. Болгону жаңы маселелерге азыркы аалымдар дагы жооп берип атат иншалла. Аллах разы болсун. Малайзияда, Малайзияда мен бир досум окуйт дейт. Эгер Ханафи мазхабын кармаган болсо, Малайзияда, Индонезияда көбүнчөсү Шафи мазхабын кармашат. Көбүнчө эмес, дээрлик бардыгы эле Шафи мазхабын карманышат. Шафи мазхабында багымдатта кунут окушат алар. Biz kunut kuptanayın okuyuz go. Alar şu kunuttu bağımdatta da okuşat. Alardın da özünün dəlili var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ri'l ve Zekvan degen iki qoğumga karşı şol bağımdatta şu okugandığının dəlil kılışat. Biroq bizde Hanafi mazhabta bunun ne? Mansuh hükümü ketken dep aytırnat. Ma qanata innama qanata shahran dep geletde. Innama qanata shahran. Hadiste gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innema qanata shahran bir ay gana şolorgo dua kıldı deydi de şol al şu wagында gana şonda dua kılıngandağı keyin kılgan emes. Ha bizde dile an-nawazil deydi. Eger Kudayım saktasın elibizdi, jeribizdi kırsık, bale, soğuşlardan saktagan bolsun, başımızga bir kıyınçılık gele turgan bolsa Allah Taala'dan dua kılıp 5 mal namazda da kunut okuşubuz mümkün. Sebep kitaplarımızda var. Allah'ım şu başımızdan şu belanı götürdüp her bir namazda kunut okusak bolat. Biroq inde nawazil deydi. Şunda bir kıyınçılık gelip kalganda. Emi Şafii mazhabında şunu daim okuşat. Ошол hadisten olam biz okulbayız. Eğer de Hanafi adam şunday Şafii'nin arkasına uyup kala turgan bolsa emne kılat degen mesele. Eğer de şunday bola turgan bolsa, alar kolun götürüp dua kılıp atkanda kolun joңгана түшүрүп турат. Keyin anan бүткөндөн кийин andan kийинки amaldarga, rükûdü, sajdalarına uyup kete beret, neme ulantıp. Болгону ошол жерде алар менен кошулуп дуа кылбайт, балки тынч гана колун түшүрүп турат. Кайталап окуу жоса такрар жамаа деп коет. Негизги мечиттеги жамаат окулуп бүткөндөн кийин, андан кийинки келген адамдар жамаат менен окуш керекпи же жеке-жеке окуш керекпи деген. Мисалы үчүн азыр куптанда окуйбуз. Кудайым сактасын, Кудай куптанга жетишпей калды бир 30 адам, 20 адам. Келгенден алар да өзлөрүнчө жамаат болуп окушу керекпи же болбосо жалгыз окуш керекпи деген маселе бар. Биздин Ханафи мазхабта ошону жамаат менен окуусу макрух деп айтылат.
Бирок Шейх Ибн Абидин рахматуллах алейхи өзүнүн Хашия деген китебинде ал киши мухаккик киши сөздөрдү мынтип чечмелеп тартипке салып бере турган. Эми дайым эле анын сөзүн дагы 100% эле туура боло бербейт. Кээ сөздөрүн алабыз, кээ сөздөр алынбай калышы да мүмкүн. Эми ушул сөзүндө айтылынат. Эгерде ушундай жамаат келип кала турган болсо, эмне себептен аалымдар макрух деген десе, себеби эгерде ошентип биз жамаат кыла берсек, адамдар негизги жамаатка башы неме көңүл бурбай калат дейт. Андан кийин деле жамаат бар да, андан кийин деле жамаатка барып уюй беребиз да дейт. Ошого ушул жамаатты ошентип көбөйтпөстөн бир имамга баш ийип, соо көбүрөөк болуп бир жамаатка жетсин деп, ошол кайра жамаат кылууну макрух деп айтылган да. Эми ушундай болуп кала турган болсо, кокустан бирөө жамаат менен окуй турган болуп калса, 3-4 шартты койгон. Биринчиси мехрабка турбаш керек берге. Экинчиси коматты айтпаш керек. Анан ошол сал чекеректе, же болбосо мындай дахлиз деп коет, мындай мечиттин чекесиндеги жерге барып окуса макул деп айтат Аллах алам. Бирок эми жеке окуган жакшы деп ойлойм Аллах алам. Досторыңыз арасында? Полный азбес масапты бар. Ана ачык эле сүйлөшөр экен өзүнчө. Аски эле мастар тошкойт сүйлөшөшү. Анан алардын арасында өзүнүн жешени бар да, имамга чыгып кетти. Биз да уюшка берип битна чыгарып эле. Мен өзүнчө намазды катарышым. Бу таксырыбыз айтат, менин досторум бар дейт, досторумдун арасында ошол мазхабты кармабаган достор бар дейт. Эми адамдардын арасында ар кандай болуп атат. Эгерде ошолор дейт кээде өзүлөрүнүн илимдүүлөрү дагы бар дейт, анан имамчылыкка чыгып калабыз дейт. Имамчылыкка чыгып калганда алар байпагына деле мас тарта берет деп, байпагына мас тартып имамчылыкка чыгып калат. Ошонун аркасында уюп калсак намазыбыз кандай болот? Кайтарып окуйбузбу же кандай? Байпакка мас тартуу боюнча маселени айтканбыз да. Муну Чубак устаз деле канча далай жолу айткан, андан башка кылымдардан бери айтып келинип атат да. Айтылып келип атат. Байпакка мас тарткан дурус эмес. Кайсыл байпакка? Мына биз кийген мына жука байпакка. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мезгилинде байпакка мас тартылыптыр деп туруп эле, азыркы биз кийип турган байпакка мас тарта берсеңиз адашып каласыз. Себеби пайгамбарыбыздын мезгилиндеги байпактын шарты табылса гана да. Себеби ал мезгилде байпак менен адамдар басышкан экен. Менде бир риваяттар бар, табииндер биз ошол байпак менен токойлорго барып отун тергенибизде же болбосо ошо байпак менен барат болчук дейт. Демек ал мезгилдеги байпактар калың болгон. Ошого Ханафи мазхабта жана Малик 4 мазхабтын бардыгында адашпасам байпак мас тарсаң болот, ида кана сахинейни дейт. Калың боло турган болсо, суу мас тартканыңда ошонун суусу бутка өтпөй турган, аны менен фарсак басса мүмкүн боло турган даражадагы байпак болсо, ошол байпакка дурус дедик. Анан кыйкырышып эле пайгамбардын хадисинде турат. Пайгамбардын хадисинде турат. Пайгамбардын хадисин туура түшүнүш керек да. Кандай байпак ошо? Чуага айтты эле го, сенин аялыңдын аты Айгүл. Анан көчөдө дагы бир Айгүл бар. Барып эле ошону кедей бересиңби дейт. Себеби атың окшош экен деп. Сенин аялыңдын сыпаты бар мындай, фамилиясы бул паланчанын кызы, сага никелик болгон. Ошол сенин аялың. Бул Айгүл сенин аялыңдын атына окшош болгону менен сенин аялың эмес ал. Аты окшош болсо эле бирдей болбойт да. Байпак деген, жабырап деген нерсе пайгамбарыбыздын мезгилиндеги жабырап кандай болгон, азыркы жабырап кандай. Экөөнүн айырмасын бериш керек да. Мындай көп илимдин деле кереги жок. Кичине ойлонсо эле да, пайгамбарыбыздын мезгилиндеги сафар кандай болгон? Кайсы масафага сафарда касыр кылып окуйбуз десе, төө менен мындай болуп кеткендер дейт. Анан ошол секин эсептеп, төө менен кете турган болсо, мынча километр болот экен деп, анан кийин биздин километрди чыгарып берип атабыз да. Ошо пайгамбарыбыздын мезгилиндеги масафаты сафарды эсептеп чыгарып берип. Пайгамбарыбыз сафарга чыккан экен, бол бисмилла. 3 күн 3 түн дей турган болсо, азыр жерди бир айланып кетсеңдер, 3 күн 3 түндө айланып койсун. 2 күндө, 1 күндө жетпей Америка же болбосо Турцияга, Кытайга барып калып атасың. Анда 3 күн 3 түн болгон жок деп касыр кылбай окуйсуңбу? Ошол масафа эсептелинет да. Самолет менен эрте жетип алып барып калдым эле деп туруп касыр кылбай окубай койбойсуң да. 3 күн пайгамбарыбыз мезгилинде 3 күн 3 түн делген депчи.
Al at menen, tөө menen жүрgөндө 3 gün 3 gün болгон. Самолет менен 3 gün 3 gün жүрүңчү азыр айга жетип каласың. Айга деле андан этирак жетсе керек, а? Ошого пайгамбарыбыздын мезгилиндеги менен азыркы мезгилди чечиш керек. Байпак деселе тарта бербесен, эми адамдар кыяматка барганда ар ким өзү үчүн жооп берет. Биз эскертип гана коюп атабыз, болду. Бирөөгө жамандыгыбыз жок. Мага десе шияларга окшоп бутуна деле тарта берсин. Кызыгы жок. Болгону илимдин анан Ханафи мазхабтын негизин айтып коюп атабыз. Бизди душман көрбөгүлө, бизди жаман көрбөгүлө. Силерге жакпай атса албай эле кое бергиле. Анан эми ушундай адам имам болуп кала турган болсо кандай болот? Ага дагы биздин аалымдар жооп берди. Эгер бир адам бутуна мас тартты, аркасынан ээрчип келдиңиз, имам болсо уйганыгыз дурус эмес. Себеби сен мункар, туура эмес ишти көрүп атасың. Ал кишинин даараты жок. Себеби Аллах Таала бутуңар жугула деген аятка каршы келди. Жуган жок. Же болбосо масыңарга мас тарткыла деген хадиске да амал кылган жок. Байпак деди. Байпак десе сыпаты табылбаган байпакка мас тартты. Карап көрөбүз, эгер байпагы калың болсо, атайын азыр даки деген жанагындай байпактар чыкпады, масы байпактар. Чубак устаз фатва берген, дагы чоңдогон алымдар фатва берген. Ошондой байпак болсо, макул. Андан башкача боло турган болсо, көзүңүз менен көрүп келди, имам болсо аркасынан уйбайсыз, өзүңүзчө койсуз. Эгерде көрбөй калдыңыз, же билесиз ушул байпагына мастатат, жакшы күмөн кылып намаз окуй беребиз. Мусулмандардын бири-бирине каршылык кылбастан, мусулмандарга бири-бирибизге көрө албаслык кылбастан, жакшы күмөн кылып, ал деле бутун жуйт, ал деле мусулман. Жууду деген ниетте аркасына окуй беребиз да, иншалла. Жок, ачык эле сүйлөшөт, биз деле көрүп жүрөбүз бардыгын. Бирок ошону мас тартканын көрсөңүз, анан аркасынан ээрчип келип имам болсо уйбайсыз. Атак бутун жууду деп жакшы ниет кылып. Ошону билесиңерби? Маккада жана Мадинадагы имамдар жылаңайлак намаз окушат. Харамда имамдар. Адамдар туура эмес күмөндө ихтилафтан, талаштан, тартыштан чыгайлы деп, адамдар жаман күмөндө калып калбасын деп, жыңайлак чыгып намаз окушат. Ай бутум жууп келдим мен дегендей кылыпчы. Ошо адамдарга күмөн калтырбаш үчүн. Анан жанагы маселеде ошо, 1 мүнөт, бир акыркы сурообуз. Allah, эгерде узунураак убакыт болгондо мен сүйлөп бермекмин. Азыр кичине убактыбыз тар калды. Азыр имам келип бизди неме кылат да? Жаңа болуп атканда. Анан келип келгенде туруп кетип атпайбы? Имамдын мындай сыйлап отуруп, канча сүннөт окубай эле окугаса мейли өзү үчүн. Отуруп койсо болбойбу? Эми ошол эми адамдардын тарбиясы экен да. Эмне себептен ушул сүннөттү окубастан шашылып сыртка кетип атат. Эми биз жакшы күмөн кылып коелу, бизде шашылыш иши бар экен. Дараты кыстап калыптыр деп кое берели. Эгер ошолор тарбиялуу болсо, отуруп, ал жерде бирөө Тооратты окуп аткан жок, Куранды окуйт. Куранды окуп, угуп, дуа кылып, Аллахым ошол жерде колун көтөргөн инсандардын өткөндөрүнө жетсин деп деле дуа кылып атпайбыз. Ошонун арасында анын атасы деле бар, агасы деле бар. Ошо жакшы ниет кылып, дуа кылып туруп кетсе, бул адептен. Эми жок мен десе, эми аларды мажбурлап сен отур дей албайбыз эми. Чыгып кете берет, айла жок, эмне кылабыз? Макул.